Assalamu alaikum улуу кыргыз элим. Менин аты жөнүм Маданов Адилет Абназарович. Кытай эли кантип коронавирус аттуу оорунун жеңип чыкты? 24 saat boyu өзүнүн жашоосун тобокелге салып, Докторлор үчүн керек болгон мед маскалар, мед комбинезондор, санитайзерлер жетишсиз болуп атат. Бул абдан өкүнүчтүү жана коркунучтуу. Бет каптар сизди эч кандай жугуштуу оорулардан коргобойт. Они на машинах патрулируют, дезинфекция идет с дронами, в общем, со всеми технологиями, все как надо. Пакистандан алып келишти, же Умрадан алып келишти, жана же башка ушул сыяктуу мамлекеттен алып келдиңер дегендин ордуна Күнүңүз мындай маалыматтарды окуу менен башталса, психосоматикалык ооруларды дагы козгошу толук мүмкүн. Баарына салам. 29 март Америка Кошмо Штаттары Чикаго шаары коронавируска байланыштуу кыскача маалымат. Тилекке каршы бул илдетке жалдыккандардын саны күндөн күнгө аябагандай тездик менен өсүүдө. Бир жума мурун оорулардын саны 81 миңден ашып, АКШ дүйнөдө биринчи орунга чыккан болсо, бүгүнкү күндө вируска чалдыккандардын саны 130 миңге жетип отурат. Дерлик бардык больницаларда орун жетишсиз. Докторлор үчүн керек болгон мед маскалар, мед комбинезондор, санитайзерлер жетишсиз болуп атат. Бул абдан өкүнүчтүү жана коркунучтуу. Илдет мындай тездик менен жайылышынын себептери ар кандай болушу мүмкүн. Мамлекет тарабынан болгон жай реакция, жарандардын ар кандай эрежелерге көз жаздында көңүл сыртында мамиле кылуусу, кандай болгон күндө да жаратканынан да жаманынан сактасын. Сактануу, дарылануудан жакшыраак демекчи, сак бололу. Колубузду тезден жуйлуу, мондай болгон handmade санитайзерлерди колдонолу. Спирт концентрациясы жогору болгон ысык чайга мындай имбирь кошуп ичели, же болбосо өзүн дагы жесе болот. Ошол карантин мөөнөтү баарыбыз үчүн интеллектуалдык, руханий, физикалык жактан өсүп өнүүбүзгө себеп болсун. Сак болгула. Кыргыз элинин ынтымакка жана биримдикке жана дем күч берүү максатында мен Ильяс Египет мамлекетинин Каир шаарынан байланышып жатам. Ассаламу алейкум. Египет мамлекети туристтик мамлекеттердин бири болгондуктан бул жакка да вирус туристтер аркылуу кирип келди. Ошол себептен Египет мамлекети баардык аба каттамдарын жана деңиз каттамдарын жана баардык кирип чыгуу жолдорун жаап салышты. Ошол себептен Египет мамлекетинде да чет өлкөлүктөр чыга албай калышты. Ошого карабастан Египет эли чет өлкөлүктөрдү силер бизге вирусту алып келдиңер, силердин аяңардан вирус пайда болду дегендин ордуна канткенде ушул вирустан баарыбыз биримдикте, ынтымакта утуп чыгабыз деп аракет кылып жатышат. Жана ошого карата кандай иштерди жасайбыз деп ниет кылып жатышат. Ошондуктан кыргыз элим бизге келген вирусту Пакистандан алып келишти, же Умрадан алып келишти, жана же башка ушул сыяктуу мамлекеттен алып келдиңер дегендин ордуна баарыбыз ушул учурда ынтымакта, биримдикте ушул вируска каршы күч көрсөтөйлү жана бөлүнбөйлү жана бири-бирибизди жемейлебейли. Египет мамлекети бардык эле мамлекеттерде эле бардык эл чогула турган жерлерди, базарларды, магазиндерди, торговый центрларды жаап салышты. Мечиттерди. Ошол себептүү кыргыз элим биздин медицина жана биздин врачтарыбыз кандай кеңештерди бере турган болсо, ошол нерселерди алтын тутуп кабыл алайлы. Жана мындай учурда талоокулуктан жана бейгапарлыктан өтө узак бололу. Кандай эле өзүбүздүн ден соолугубузга сак болсок, ошондой эле башка бирөөнүн ден соолугуна сак болойлу. Бул нерседен өтө алыс болойлу. Келе эмеси кыргыз элим бардык кандай врачтар кандай сунуштарды бере турган болсо, саламаттык сактоо министрлиги кандай кеңештерди берген болсо, ошол нерселерди толук сабырдуулук менен кабыл алып жана мамлекетке баш ийип, ушул нерсени баарыбыз биримдикте, ынтымакта жеңип чыгайлы. Саламатта болуңуздар. Assalamu alaikum улуу кыргыз элим. Менин аты жөнүм Маданов Адилет Абназарович. Азыркы учурда Кытай мамлекети Хайнан аралы Санья шаарында ийгиликтүү практикамды улантып жатамын. Кытай эли кантип коронавирус аттуу оорунун жеңип чыкты? Менин оюмча, Кытай эли мамлекетине болгон ишеними менен жана ар бир жаран активдүү катышуусу менен бул ооруну жеңип чыкты. Ошондуктан келгиле бир туугандар, мамлекетибиз койгон талаптарга баш ийели, ынтымактуу бололу, сабырдуу бололу, биримдикте бололу. Албетте бул күндөр келчү кетчү нерсе. Коронавирус учурунда мен кантип күндөрүмдү өткөрүп жаттым? Мен күндүгө терс маанайда болгон жаңылыктарды аз көрүүгө аракеттенип жаттым. Жана видео кинолорду жалаң гана позитивдүү, жакшы маанайдагы нерселерди издеп, аларды көргөнгө аракеттенип жаттым. Албетте күндүгө дене машыгуу менен. Ошондуктан келгиле туугандар, сабырдуу бололу.
ынтымактуу бололу, биримдикте бололу. Алга Кыргызстан. Привет всем из Дубая. Надеюсь, все живы-здоровы. Насчет коронавируса здесь, думаю, вся ситуация совершенно одинакова во всем мире. На данный момент у нас более 300 человек. Не знаю, если честно сказать, об этом особо сильно не распространяется, но меры безопасности полностью предприняты. Есть штрафы, если нарушаете, от 10 тысяч дирхам до 50 и 100 тысяч дирхам для организаторов вечеринок, для тех, кто нарушает комендантский час. Но они на машинах патрулируют, дезинфекция идет с дронами, в общем, со всеми технологиями, все как надо. И вот, берегите себя все, это все пройдет, главное, будьте позитивны и наслаждайтесь моментом, то, что вы дома с семьей, а не вдали в другом месте. Дома с семьей отдыхаете, поотдохните, да, это стрессово немного, насладитесь тем моментом, то, что вы сейчас сидите дома. Вот, с родными. Берегите себя, своих близких, и главное мыслить абсолютно позитивно. Да, и пореже выходить на улицу, пожалуйста. Пока что. Dünya жүзүн капкан коронавирус Германияда 3 жума мурун 100 гана адамда болсо, бүгүнкү күндө 74 000 адамга чыгып, дүйнө жүзүндө 5-орунда келе жатат. Албетте буга себеп бийликтин кеч реакциясы, элдердин кайдыгер мамилесинин айынан ушундай абалга келип жетти. Бүгүнкү күндө өлкө карантинге киргизилип, супермаркет жана аптекалардан башкасынын баары онлайн иштөө системасына өткөн. Көчөлөрдө 2ден ашык адам жүрүүгө болбойт жана супермаркеттерде 2 метр аралык сакталып, касса толугу менен пленка менен жабылып, карточка менен төлөө керек. Бул мисалды Кыргызстанга да пайдалансак болот. Бул жакта Германияда, Италияда, Францияда, Испанияда миңдеген адамдар күнүнө болду жашоо менен вирустун айынан коштошуп жатат. Андыктан буга олуттуу мамиле жасап, бийликтин жана врачтардын берген кеңештерин кунт коюп угуп, үйүбүздө болуп, жана көптөн бери пландап жүргөн иштерибизди, китептерибизди мына ушул карантинде окуп бүтүрүп алалы. Ал эми биз үчүн 24 саат бою өзүнүн жашоосун тобокелге салып, биз вирус менен күрөшүп жаткан Кыргызстандын жалпы врачтарына, чет өлкөлүк кыргыздардын атынан ыраазычылык билдирем. Аман болуңуздар, биз сиздер мененбиз. Саламатсызбы мекендеш? Коркконго кош көрүнөт. Адам эмнеден корксо, ошол нерсенин туткуну. Психологдор дагы айтып келишет, адамдын бир илдет менен ооруп калуусу же ал илдеттен айыгуусу абалды кандай деңгээлде кабыл алгандыгынан түз көз каранды экендигин. Бүгүнкү күндө дүйнөнү дүрбөлөңгө салган коронавирус илдети Кыргызстанга дагы жетип келди жана жайылууда. Аны менен кошо тастыкталбаган коркунучтуу негативге толгон маалыматтар дагы WhatsApp группаларынан, Facebook баракчасында жана башка социалдык тармактарда таркоодо. Мындай абалда адистер кеңеш беришет. Маалыматтын булагынан оолак турууну, эгер мүмкүн болсо бир канча убакытка аны өчүрүп турууну. Себеби дегенде күнүңүз мындай маалыматтарды окуу менен башталса, ал күндүн продуктивдүүлүгүн төмөндөтүп, маанайыңызды чөгөрүп жана ар кандай психосоматикалык ооруларды дагы козгошу толук мүмкүн. Экинчи токтоло кетүүчү жагдай бул албетте медициналык бет каптарга байланыштуу. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун берген расмий рекомендациясына жана илимпоздордун айткан сөзүнүн негизине таяна турган болсок, бет каптар сизди эч кандай жугуштуу оорулардан коргобойт. Бет капты тагынуу качан гана жугуштуу ооруну жуктуруп алган адамдын тагынуусу сунушталынат. Себеби дегенде жөтөлүп же чүчкүргөн учурда шилекей бүртүкчөлөрү аркылуу инфекция абага таркап жана айлана чөйрөдөгүлөргө жуктуруп алуунун алдын алат. Эгерде сиз дарыканалардан бет каптарды таппай жаткан болсоңуз, анда коркуп дүрбөлөңгө түшүүнүн кереги жок. Аны сиз үй шартында деле жасап аласыз. Болгону жууп, тазалап, үтүктөп гана пайдалануу бул талапка ылайык келет. Урматтуу мекендеш, келиңиз андыктан тартипти жакшы сактап, өздүк гигиенабызды туура сактап, ынтымакта
бул илдет менен чогуу күрөшүп, өзүбүздү, жакындарыбызды жана бүтүндөй эле адамзатты бул илдеттен сактап калууга өз салымыбызды кошолу жана ынтымакта бул илдет менен чогуу күрөшүп, жеңишке чогуу жетели.